Саламатсыңар балдар. Бүгін біз силер менен тактоочтордун текст ичинде кезиккен учурларына көңүл бурабыз. Жана мына ушул сүйлөм ичинде келген тактоочтор морфологиялык жана синтаксистик кандай кызматтарды аткарат? Талдаганга машыгабыз. Ал үчүн биз силер менен кызыктуу текстке көңүл буралы. Анын темасы дарыгердин жаңылыштыгы деп аталат. Эмесе пункт коюп тексттин мазмунуна көңүл бургула. Бир жолу Улукман Аким, тактап айтканда, Али Абу Ибн Сина көчөдөн өтүп баратып, алдыда бараткан кыздын тез-тез кан түкүрүп жатканын байкап калат. Ага кызыгып, артынан түшөт. Кыз бир дарбазадан үйүнө кирип кетет. Артынан тауып да кирет. Үйдөн кыздын атасы чыгып, атактуу дарыгерди таанып, ыза турмат менен үйүнө киргизет. Сөз ортологондо Улукман Аким тигил үй ээсине анын кызы оору экенин айтат. Тез-тез кан түкүргөнү адамды сакайтууга ылажыты жоктугун билдирет. Бул кепти ары жакта аңдып турган кыз да угуп калат. Угаары менен калтырап, титиреп, жыгылат. Ошол бойдон оңоло албай, бул дүйнө менен кош айтышат. Бир нече күндөр өтүп, кыздын атасы менен тауып кайрадан учурашып калат. Таксыр тауып, кызым айыкпас дартка чалдыкканын кандайча билип калдыңыз? Деп сурайт кыздын атасы. Кызыңыз көчөдө келе жатып, тез-тез кан түкүрүп жатканын көрдүм, дейт тауып. Бул сөздү угуп, ата маңдайын ургулайт да, ыран башы куп-куу болуп, аттиң, эми билдим. Ошол күнү кызым кып-кызыл шаатып жеп жүрбөдү беле? Оозунан түкүргөнү кан эмес. Ошол шаатыт шербети болчу, деп башын чайкайт. Улукман Аким өзүнүн жаңылышканын түшүнөт. Маркум кыздын атасынын астына тизе бүгүп кечирим сурайт. Сиз мага жана менден кийинки урпактарга чоң сабак бердиңиз. Бир сөз менен сопсуу адамды өлтүрүп, же бутуна тургузуп жиберүүгө болоорун көрсөттүңүз, дейт. Мына ушул Абдыкерим Муратовдун Аталар сөзү акылдын көзү китебинен алынган чакан текст кандай бизге философиялык жыйынтык чыгарууга түрткү берет. Көрсө балдар, адамдар жаңылат экен. Жаңылуу биздин табиятыбызда бар. Бирок акылдуулар гана андан туура сабак алат экен. Көрүңөр балдар, биз жаңылгандан эч качан коркпошубуз керек. Анткени мына ошол жаңылууну оңдоо үчүн изденүү биздин акыйкат чындыкты тапканга жардам берет экен. Эмесе балдар, ушул тексттеги биринчи сүйлөмгө көңүл буруп көрөлү. Бул текстте ар түрдүү тактоочтун түрлөрү катышкан. Түзүлүшү боюнча жөнөкөйү дагы, татаалы дагы, мааниси боюнча орун тактооч да, мезгил тактооч да, сын сыпат тактооч да, сан өлчөм тактоочтор дагы бар. Ал эми биздин максат мына ушул биринчи сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүү менен ал тактоочтор сүйлөм ичинде кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып жаткандыгын аныктоо болуп саналат. Андыктан келгиле балдар, биз сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүүнүн эрежесине келип токтололу. Бир жолу Улукман Аким көчөдөн өтүп баратып, алдыда бараткан кыздын тез-тез кан түкүрүп жатканын байкап калат. Демек, биздин сүйлөмүбүз түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм, ал эми айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Анткени ой жайынча гана баяндалды. Эми биз сүйлөмдүн ээсин дароо эле аныктап алдык. Анткени Улукман Аким бул сүйлөмдүн ээси. Анда бир жолу Улукман Аким көчөдөн өтүп баратып, алдыда бараткан кыздын тез-тез кан түкүрүп жатканын эмне кылды? Демек, байкап калды. Сүйлөм ичинде тутумдаш баяндооч байкап калды. Ким?
Улукман Аким сүйлөмдүн ээси бир сызык менен сызылат. Демек, байкап калды. Эмне кылып жатып? Өтүп баратып. Демек, өтүп баратып дагы тутумдаш баяндооч, бул жерде негизги этиш өтүп баратып деген. Бул жардамчы этиш. Эми Улукман акен кайдан өтүп баратып байкап калды? Көчөдөн өтүп баратып байкап калды. Андан ары көздөй талдайбыз. Байкап калат. Эмнени? Демек, кан түкүрүп жатканын байкап калды. Кантип кан түкүрүп жатканын? Тез-тезден. Демек, бизге керектүүсү так ушул. Демек, сүйлөм ичинде тез-тез деген тактооч сын сыпат бышыктооштук милдетти аткарып жатат. Эми, кимдин тез-тез кан түкүрүп жатканын байкап калды Улукман аке? Кыздын. Кайсы кыздын? Алдыда бараткан. Бул жерде атооштук түрмөк катышты. Эми андан ары көздөй талдайбыз. Демек, качан байкап калды? Бир жолу байкап калды. Демек, бул дагы мезгил тактооч болуп эсептелет экен. Ошондо, балдар, биздин сүйлөмүбүздө тез-тез деген кош сөз түрүндөгү тактооч катышты, жана бир жолу деген кошмок сөз түрүндөгү тактооч катышты. Экөө тең сүйлөм ичинде бышыктооштук милдетти аткарышты, жана албетте синтаксистик жол менен жасалган. Бирөө кош сөз түрүндөгү тактооч, экинчиси кошмок сөз түрүндөгү тактоочтор экенин аныктап алдык. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, бизде тез-тез деген, кантип деген суроого жооп берип, сын сыпат бышыктооштук милдетти аткарды. Ал эми бир жолу деген, качан деген суроого жооп берип, мезгил бышыктооштук милдетти аткарды. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, силер буга чейин тактоочторду сүйлөм ичинде аныктаганды, ага суроо бергенди, ал эми жана ошондой эле синтаксистик кызматын аныктаганды али биле элек болчусуңар. Анткени тактоочту силер быйылкы окуу жылында гана өттүңөр. Эмесе, мына ушул суроону туура берүү менен силер сүйлөм ичинде тактоочторду мындан ары оңой эле аныктай аласыңар. Эми өз алдынча машыгуу үчүн кийинки сүйлөмдөргө дагы көңүл буруп, кыймыл аракетти билдирген баяндооч аркылуу сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө суроо берип, тактоочторду таап көргөнгө аракет кылгыла.